шақта уже тумпачка эшигин кырыңдармасаң эшигин табасың. Бияка мен өзүм койгон эмесмин да кружканы. Койсом уже эсте калат болчумун. Аны биякты билесиң. Бул там жак, тамдан түз уже сонун эмес. Бияка кирип Саламатсыздарбы ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат. Такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Азаматты жыгытат, начар болсо ден соолук. Аштык колдун ыргытат, начар болсо ден соолук. Канды тактан кулатат, начар болсо ден соолук. О дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук. Урматтуу мекендештер, Аллахка чексиз мактоолор болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар болсун. Алла таалам ушу бизди ушул күнгө ден соолук берип, өзүнүн пайгамбарыбыздын үммөтү кылып, мусулман кылып жаратканына чексиз шүгүрлөр болсун. Биз Кайрымдуу коомдук фонду дайыма ошо элдин бир көйгөйүн чычалабыз деген, бир кичине дагы болсо элге элибиз үчүн кызмат кылабыз деген максатта ушул фондду ачып, өзүбүздүн күчүбүздүн алыбыздын жетишинче чуркап жүрөбүз. Бирок ушул элдердин ыраазычылыгы, бизге берген батасы аябай ыраазы кылат бизди. Эми Аллахым кабыл кылсын. Мына биз азыр ар бир жуманын 3-күнү күнү, среда 3-күнчү күндөрү ушуну съемка күнү деп белгилеп, ар бир 3-күнчү күндө ушу мекендештерибизди кабыл алып, съемкага чыгарып, элге чагылдырабыз. Мына ошонун бири мына Улан байкебиз көз боюнча жабыркап келет. Бул улан бир жолу Турцияда операция болуп, кадимгидей көрүп жакшынакай болгон. Андан кийин калганын өз-өзүнөн угабыз. Мына кыскачасы менен айтып кетейин. Азыр бизге негизи биз сиздерге кайрылуубуз ушу Индия жергесине азыркы учурда көрбөйт улан. Индия жергесине барып, ошо 60% гарантия беришиптир. 60% көрөсүң деген мындай болжомол бар экен. Аллахым шифа берсе, ушу уланга акча чогултуп, каражатыны толуктап берсек, барып ошол көзүнө 60% көрө турган болобу, Кудайым шифа берсе 100% көрүп кетеби балким. Ошого кичине кол сунуп, ошол уланга жардам берип койсок. Улан өзүндө канча балаң бар? өзүмдүн 3 кыз, 2 эркегим бар. 3 кыз, 2 эркек бар экен мына уланда. Ошо жакында эле көрбөй калдым дейт улан. Калганын элге улан өзүң айтып берсең. Жашоодогу бизге берилген эч нерсеге алмашкыс белектер абдан көп. Кайсы дейсизби? Ар күнү таңды көрүү бактысы. Кааласак басабыз, кааласак уктайбыз. 2 колубуз дагы, 2 көзүбүз дагы бар. Ошого дагы нааразы болуп, Аллах неге мынча берген жок деп баалай албайбыз. Албетте жараткан бизди кечирсин. Бардык адамдар сыяктуу күн кечирүүнү каалап, ар күнү жаратканга жалбырган мекендешибиз Улан байке бала кезинен көз оорусу менен жабыркап, дартына даба издеп Турцияга да барып келген. Тилекке каршы кыска мөөнөткө гана көрүү бактысына ээ болуп, 8 ай өткөндөн кийин кадимки таңы атып, бирок көрүү бактысынан ажырап калган.
Азыркы учурда Индия жергесине барып, тийиштүү дарылануудан өтүп, кайрадан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга себепчи бололу. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер менен байланышып, кайрылсаңыздар болот. Улан агабыз учурда келин уулунун убактылуу баш калкалаган үйүндө, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп турат. Ассаламу алейкум, Кыргызстан эли, жалпы эл журт. Мен өзүм Көлдөн, Ак Суу районунан, Ак Чый айылынан болом. Ошол бул кайрымдуулук болуу фондуна кайрылып, ошо Индия жергесине операцияга даярданып аттык эле. Ошол фондко кайрылып, ошол фонд аркылуу элге кайрылып, ошо жетпеген каражаттарыбызга кичине кайрылып аттык эле. Өзүм ошо оору боюнча айтса, өзүм кичинекейим менен ооруйт көзүм. Кичинекейим менен алышып келатам. Ортодо ошо бир Москвадан болдум эле кичинекей чагымда. Анда да кичине жакшы болуп келатып, анан кийин кайра ооруп. Анан ушул жакын арада 2016 Туркиядан операция болуп келдим. Жакшы чоң каражат менен кымбатыраак операция болуп калды. Анан аяктан операция болуп келип, кичине көрүп, анан кийин кайра көрбөй калды. Бир түндүн ичинде эле кайра көз көрбөй калды. Анан Новосибирскке барсак, бул операцияны ошо только Индиядан кылып алса, кайра эле ушундай боло берет. Только Индияга баргын деп ошо профессор ошо Индияны советовать этти. Ошол 2016-дан бери азыр ошо көз менен алышып келатам дагы эле. Андан мурун да слабый болчу, начар болчу. Эми ошол Кудай буйрса 60% гарантия берип атышат, келсеңер жасайбыз деп. Азыр эми ошого аракет кылып, Кудай буйрса Индияга баралы деп атабыз. Ошо Индияга улан канча каражат керек экен? Эми деген биздин мындай орто эсебибиз боюнча ошо бир 10 тегереги болот го деп атабыз. Анан баягы дагы так маалымат керек да, эми диак менен жакшы билишип, операциялар деген эметпейчпи, деге келмейинче биз Обследованиядан биз өтмөйүнчө баасын кое албайбыз деп атышпайбы. Анан может арзан болуп калат, может кымбат болуп калат деп ошо ордуна келмейинче чече албайбыз деп атышат да. Средний баасын ошо где-то 10 тегереги деп атышат. Бир 15 миң каражат керек экен да, кыскасы. Кыскасы жол сол дегибиз менен ошо бир 15 миңге чейин чыгып барабы деп да ойлоп коюп атабыз. Может Аллахым жардам берип, андан арзаныраак болуп калабы деп ойлоп атабыз. Эми баягы биз 2-3 жолу жазыштык. Биз диагнозду көрүп, өзүбүз кол алдыбызга келмейинче бааны да кое албайбыз. Бизде ар кандай баа бар деп жооп беришти. Бүгүнкү күндө сиздин канча каражатыңыз бар? Бүгүнкү күндө өзүбүздө ошо бир каражатыбыз чогултуп атканбыз. Эжем болуп, өзүбүз болуп, ошо бир $2000 тегерегинде бар. Буюрса каражатыбыз. Канча балаңыз бар? Бул турак жай кимдики? Эң улуу балам биякта квартирада турат. Келиним биякта магазинде иштейт. Балам автошколада иштейт. Биякта кызым биякта лицейде окуйт, дизайнер деген. Андан кийинки уулум 2-класс, андан кийин Гаухар деген кызым 1-нулевой, андан кийин дагы кичинекей 1,5 да бир кызым бар. Алар Көлдө. Бул жакта лечение алып атасызбы? Бул жерде деген республиканский больницада Айгуль Аскеровна деген врачыбыз бар. Ошого постоянно келип, дарыларым бүткөндө ошол врачка келем, врачым деле ошол айтып эле атат, баягы эме жазып берип атат. Анан могу аябай клеткалардын баары отмерять этип кете электе, эртерээк барсаң жакшы болот эле, өтө күчөйтүп ийсең бул дагы жылдан жылга кичине болсо дагы, например, былтыр кичине зрение бар болчу. Бир аз ары бери мындай билген жерден басып жүрө берчүк.
Анан азыр ошо врач айтат, уже клеткаларда көп жери эметип баратат, эртелетип жылбасаң болбойт. Анан кийинчерээк уже диште болуп калышы мүмкүн деген дагы ошо эмелер болуп турат. Ошол үчүн ошо кичине эртелетели деп аракет кылып атабыз. Эми урматтуу элим, кайрымдуулук кылчу кишилер, мен дагы эл катары көрүп, эл катары менде иштеп, эл катары жүргүм келет. Мен да ошол анча-мынча кишилерди карап туруп, мен да ошолордой болуп басып, ошолордой болуп иштеп, мен да ошол эл катары эле, мен да бирөөлөргө жардам бергим келет. Ошо эми элим бар да эми. Урматтуу мекендештер, келиңиздер ушул ар бир үмүт кылган бир туугандарыбызды үмүтсүз калтырбайлы. Ушул кыргыз элим деп көп бир туугандарыбыз азыр өтө жакшы деп сүйүнөт да. Азыркы учурда берешенин бир туугандарыбыз көп болгонуна байланыштуу канчалар айыгып, ушу артына даба табып, ошого себепчи болуп аткан элибизге ыраазычылык билдирип, ошо толук ишеним менен биз элдин астына чыксак эле эл жардам берет деген толук ишеним менен сиздерге кайрылып атат. Келиңиздер, ушул үмүттү үмүтсүз калтырбай, үмүтсүз шейтан дегендей, колдон келишинче салымды кошойлу. 1 сом болобу, 5 сом болобу, балким көптү көрсөткөл болот. Ошо аз-аздан кылып чогултуп туруп, ушундай бир туугандарыбыздын кичине сүйүнүчүнө сүйүнүч кошуп, үмүтүнө үмүт кошуп, ошо жакшы болуп кетүүсүнө бир себепчи болуп калайлы. Улан байке, мисалы азыр үйдө эч ким жокто, сиз кантип кыймыл аракет кыласыз? Барып суу ичесиз же тышка чыгасыз? Ошол кыймыл аракетиңизди кичине чагылдырсак. Бул деген көз көргөндөй, жүрө бергендей болуп калат экенсиң, баягы память күчтүү болуп калат экен көздүкү. Чувство күчтүү болот экен. Анан кийин баягы уже конечно, оор баары бир. Но баягы бир барып, бир көрүп, бир мындай байкап койгон жериңди уже эстеп калып турат экен. Шагынган санайсың. Онча шактан кийин эшик болот. Баягы идишти койгондо, мооченде коюлган деп приблизительно уже билесиң. Бирдеме түшүп кетсе, чувство менен уже мындай көзүң менен издебейсиң, чувство менен колуңду шакап барсаң, ошака баягы ушунчалык сезим деле пайда боло баштайт экен адамда. Начар болсо ден соолук, алтын башың сыздап өтөт. Начар болсо ден соолук. Акыл менен ойлонуп, кең жүргөнүң ден соолук. Колуң менен кармашып, саламдашсаң ден соолук. Көзүң менен тике карап, байкаганың ден соолук. Тилиң менен сөз айтып, сайраганың ден соолук. Эң биринчиден соолук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сыздап өтөр. Начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөр. Начар болсо ден соолук. Адамзатка мен тилеймин узун өмүр ден соолук.